Менин атым Бакыт. Ооба, Бакыт. Ата-энем менин атымды бактылуу болсун деп койсо керек. А балким бүткүл адамзатына бакыт каалап атагандыр. Бакыт өзү эмне? Кимдир бирөөгө ыйман болсо, башкасына сүйүү. Бирөөлөр үчүн эсеп жеткис байлык. А бирөөгө бир сындырымдан, бөлөгүнө жөн эле ден соолук. Демек бакытка жетиш бул сыноодан өтө турбайбы? Жок. Жарык дүйнөгө келүүнүн өзү бакыт. Демек, өмүр сүрүү, кыйынчылыктарды жеңип чыгуу, жашоо үчүн болгон күрөш бакыттын бир бөлүгү экен да. Кызык. Эгер чын эле ушундай болсо, анда ошол бактылуулукка жетиш үчүн жанталашып, азап чегип, аракет кылып умтулуу керекпи? Умтулуунун өзү да бакытпы? Мен мындан 5 күн мурун ким элем? Бакыт, Саламатсызбы? сен 2 жумадай келбегенден бери мен ал үйдүн кулпусун алмаштырып, башка тургундарды киргизип койдум. А сенин оокаттарың менин бөлмөмдө. Шартың болгондо келип, оокаттарыңды алып кетерсиң. Сен туура түшүн. Мен да оокат кылышым керек да. Кечирип коюңуз. Сен бир жол жаңылгансың. Андан бери көп убакыт өттү. Сен өз турмушуңду ойлошуң керек. Он 15 жаш анча эле көп эмес да. Ал адам жакшы адам. Ал сенин жоогуңду күтүп жатат. Сүйүү деген биз ойлогондой эмес да. Биз эмес, бизди сүйүш керек. Ошондо биз бактылуу болобуз. А сен күйөөңдү сүйөсүңбү? Ал мени сүйөт. Макул анда. Жүр, жеткирип коеюн. Каяка барасың? Эже акча берип тура аласызбы? Мен чоңоюна жакшы боло алам. Ты улыбаешься, молчишь, никому ни слова. Когда каждый мечтает с тобою лова-лова, ким-ува. Мужчины плачут так, как одиноки. Они не любят никого, лишь только твои ноги. И даже если ты накрутишь бигуди, один лишь выход от тебя. Сезим, сизге кызыктуу эле болуп жатабы? Ооба, бардыгы жайында. Анда эмнеге бийлебей отурасыз? Мен учурунда бардыгын бийлеп, планын толтуруп койгом. Менимче андай эмес. Сиз өтө ыңгайсыз абалда отурасыз. Сиз канчадасыз? Анын кажети барбы? 45 жаш, эгер 50 болбосо. Анан? А Бакыт 21-де. Билем. 10 жылдан кийин Бакыт 31 жашында деле бийге келет.
Анда сиз канчада болосуз? Ошондо да бирге келесиз да, Аны мен өзүм чечем. Менимче, силердин келечегиңер жок. Муну менен мага эмнени айткың келип турат? Макул анда. Силерге жок бакытты каалайм. Чарчадыңбы? Мен сени чарчайт деп ойлойм. Мунун баары кызганычтанбы? Жок. Кызганычтын эч нерсеси жок. Бакыт. Мен жашоомду бир жолу жаңылгам. Сен жашсың. Сен жаштыгыңды урдагым келбейт. Мен сени чындап сүйүп, байланып баратам. Сен менен бир ай чогуу болуп, бир жыл бою унута албай кыйналып чыдаймын. Бир жыл жашасам, 10 жыл бою кыйналам. 10 жыл жашасакчы. Андан көрөк, азыр эле коштошолу. Мен эмне жаш? Таштап кетет деп жатасыңбы? Мен менен чогуу болуу сага убактылуу гана бакыт алып келет. Мен сени ойлоп ушул чечимге келдим. Суранам сенден. Коштошолучу. Сен да өзүң жолуңду табасың. Бакыт, мен сага айтпадым эле баягы эле гүлгө кете бер деп. Азыр деле кеч эмес. Андан көрү кичкени токтот да мен күнөөрөй сал. Эртең гүлгө кетесиң. Бирде. Бакыт. Болду жетет го. Эсалчы болду.
Ким бул жерде? Эмне мени аңдып жүрөсүң? Мен сени эмнеге аңдышым керек? Ошону мен сенден сурап жатпаймынбы? Аңдасаң эмне кылып жүрөсүң анда? Бул жер эмне? Сенин менчигиңби? А сен өзүң эмне мени аңдып келдиң? Мен эмнеге аңдымак элем? Анда эмне? Өлгөнү келдиңби? Сен да өлгөнү келдиңби? Ооба. Өлгөнү келсең, секирбейсиңби анда? Эмне турасың? Сен эркексиң да. Сен биринчи башта. Сен биринчи келген турбайсыңбы? Сен башта? Макул. Токто. А? Сен секирип кетип, мен калып калсам, сени мени түтүп жиберди дешип отурузуп коюшат. Мен секирем. Макул. Секир. Дух жетпей атат. Кандай? Доза жетпей атат. Анда жакшылап даярданып ичип келбейт белең. Акчам калбай калганча иштим. Менде акча бар. Өлдүкпү? Билбейм. Секирдик беле? Билбейм. Өлсөк азыр тозокто жатмакпыз. Ошончо күнөө кылып жүрдүң беле? Өзүн өлтүргөндөр тозокко барат дешет го. Мүмкүн тозоктогулар бизди бир аз солуга алышсын деп жатышкандыр. Балким эми келишет. Билбейм. Өлүп көргөн эмесмин.
Мына келишти. Сен биринчи секирген болушуң керек. Сен биринчи бар. А мен бир аз уктап турайынчы. Ай, саат 10 болду. Кетесиңерби же узартасыңарбы? Кетебиз. Неме? Не? Sen geçe emniyete sekreyin dedin hele. Ал кечеги күн. Бүгүн жаңы күн. Мен бүгүнкү күн менен жашайм. Бакыт. Сен экинчи ичпей эле жүрчү. Ичсең эле өлөм дей берет турбайсыңбы? Ал жакшы эмес да. Sen дагы? Seni үйüңө чейин жеткирип коеюнбу? А сен каяка? Тияка? Анан тияка. Менде акча бар. Жөн эле кой. Биз ичпейбиз. О, мына эң жакшы боло болду. Мен чалып койгом. Гүлжатка салам айтып кой. Рахмат. Жаңы жылга даярданып атасыңбы? Мейли анда. Саламатсызбы? Саламатчылык. Менин атым Бакыт. Угуп атам. Азамат чалды болуш керек сизге. Ооба, бизге сиз жөнүндө айтышкан. Бирок сизди жалгыз келет деди эле. Мен кайра эле кетем. Кыял. Бакыт, бул сиздин бөлмөңүздүн ачкычы. А бул иш кагаздарыңыз. Бүгүн эс алып, эртең саат 8-де жумушка чыксаңыз болот. Кыял. Кыял. А сен эмнеге ар бир күнүңдү жаң барак менен баштайсың? Менин бүгүнкү күнгө чейинки жашоомдун баары ушул күндөлүктө. Балачак баарыбыз үчүн бактылуу учур. Бүткүнгү. Мага. Бирок мен апамды атам көз түшкөн сүрөттөн гана тааныйм. Ошентип
Менин бала чагымда атам, ал эми атамдын жашоосунда мен жана анын жумушу болчу. Апай, эмне ооруп калгансыңбы? Кана? Жок. Тур. Ата, туруңузчу. Кыз бала үчүн эненин мээримин сезбөөсү кыйын экен. Үстүңкү кабатта жашаган Роза эже бизге бир тууган апабыздай эле болуп калган. Роза эже, жакшысызбы? Жакшы. Кыял ооруп калган окшойт. Барып карап коесузбу? Жүрү. Мен сырымдын баарын Роза эже менен гана бөлүшчүмүн. Кээде экөөбүз курбу дагы болуп кетчүбүз. Адыл. Эже, келиңиз. Келиңиз, чай ичели. Адыл. Ушу сенин бир үй бүлөөгө эмес, бир мамлекетке жете тургандай акылың бар. Анан же бир үй бүлөөңө, же мамлекетке пайдаң тийбей, чет мамлекетке кетем дейсиң. Каяктагы бир диссертация деп эле эскиче түшүнүктө жашап жүрөсүң. Заман башка. Роза эже. Мен эмне, силердин акылыңар менен жашашым керекпи? Же эмне, жанагы силер өзүңөр шайлаган атка минерлериңерде болуп, мен патриотмун, баарын кыйратам деп төшүмдү каккылап кыйкырышым керекпи? Билсеңиз эже, менин жазып жаткан ишим бул Кыргызстанга гана эмес, бүткүл адамзатына пайдасы тие турган илимий долбоор. Иш кылып өзүң билчи. Кызың чоңоюп калыптыр. Ошентип, арадан жылдар өтүп, мен мектепти да аяктап калдым. Ата, бизге эртең аттестат тапшырат, билесиңби? Сен дагы кечип келесиң да. Жок кызым, кечикпейм. Эмнеге кечикмей келем? Айтайын бул сырымды ичке катпай, кечиргин бул сунушум калса жакпай, дидарың тирүүлүккө дары болуп жүрө бер. Бул дүйнөдө ай чабатпай. Кандай кызым? Сабырдын түбү сары алтын дейт. Хей! Оп! Алтын кызым менин. Дүйнөдө эң мыкты ата бар, ал менин атам. Атамдын көп жылдык эмгеги чет өлкөдө кабыл алынып, көптөн күткөн максаты ишке ашып, Америкага кетмей болду. Мен атама эң ыйык деп эсептеген апам үчөөбүз түшкөн сүрөттү бергим келди. Алыста болсо да, биз дайыма анын жанында экенибизди сезип жүрсүн дедим. Ишибиз жакшы болсун. Бул эми менин ийгилик меники эмес. Сага дагы чоң рахмат. Кечирип койчу, мен азыр. Кызым, кыял. Кызым, мен сени чоңойсун деп сырымды жашырып келгем. Эми сен чоңойдуң.
эгерде бул адам болбогондо билбейм мен бул ийгиликке кандай жетишмекмин. Биз баргандан кийин 1 айдын ичинде жаранды калып сени чакырып алабыз кызым. Кыял ашып кетсе 1 ай. Сен эстейсиң. Мен сага ишенем. Сен аябай эстүү турбайсыңбы? Атаңа таарынып, өмүрүңдү кыям десең, бул аябай эстүүлүк да. Мени Бишкекке салып жиберчи. Азыр кеч кирип кетти. Бүгүнчө бул жакта эле калып кал. Мен сени табынпайм. Кыял, сен балким күн биякта эле каларсың. Жок, рахмат. Кыял, мен сени суранам узатпай эле койчу. Кыял. Дезертом! Кыздын фамилиясы ким? Кыял. Фамилиясычы? Асыр. Муну мага бериңиз. Сиз чыгып тура аласызбы?
Атам кеткенден кийин күндөрүм маанисиз өтүп, өзүмдү начар сезип баштадым. Эмне? Ооруп калдыңбы? Алда көңүң эмне купку? Окуй, бирдем иштиңби? Оял эмнең? Тамак ичпей эле жата бердиңби? Ой, булулганың болбойт балам. Атаң билсем эмне дейт? Ошо кантип болсун. Айланайын. Ой, атайын ишенип жалгыз таштап кетсе, анан кийин таарынат да. Азыр мен тиги бир жакка бараткам. Сени ала кетейин, бейтаканага таштап кетейин. Ушундай кантип болсун айланайын. Антпай жүр да. Болбойт мындай кылган. Демек атаң Америкада дечи? Бул жакта башка туугандарың да жок? Суу ичким деле келген жок. Кыял. Билесиңби? 18 жаш, 50 жаш, 90 жаш деген. Бул жөн эле сандар. Биз канчага чыкпайлык, өмүрүбүздү аягына чейин жашашыбыз керек. Сен жашсың. Биз сени сөзсүз дарылайбыз. Кыял. Ашып кетсе бир ай. Мен сага ишенем. Кызым, баардыгы жакшы. Ойдогудан да жакшы. Бул жактагылар биздин долбоорду өтө жогору баалоо менен кабыл алышты. Жарандык алуу маселебиз дагы өтө тездетилип жатат, кызым. Дагы бир чоң кубанычтуу жаңылык сен үчүн. Бул жакта мен менен иштегенчи илимий кызматкерлер Гарвард университетине сабак беришет экен. Сага ал жактан окуганга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат, кызым. Ата, мен айка барбай калдым. Мен үйдү да сатып жибердим. Ай кызым, ал эмне кылганың? Айтпадым эле мен сага, жардам керек болсо Роза эжеңе кайрылып тур деп. Ата. Мейли, мен не деп жатам? Мейли кызым. Биз Кыргызстанга барганда сен экөөбүз каалаган үйдү сатып алабыз. Макулбу? Андан көрө сен өзүңдү жакшылап карачы. Чакыруу барагы да барып калат. Ыйлабачы кызым. Эмне ыйлап жатасың? Мен сенин ийгилигиңе кубанып жатам. Үйдүн акчасынан керектүүсүн алып калып, калганын сага салып жибердим. Ата, сен мени бөбөктүү кылам деп сөз берчи. Менден кабатыр болбо. Мен алыс жакка кетип жатам. Сен ал жөнүндө кийин угасың. Мен сени түшүнбөй жатам. Мен турмушка чыктым. Ата, билесиңби? Дүйнөдө эң сонун ата бар. Ал менин атам.
Сиз кимис болосуз? Мен эң жакын адам болом. Анда сиз барын билет экенсиз да. Эми кыял эсине келиши күмөн. Камын өрсеңиз болот. Сиз эмне деп жатасыз? Сиз эмне деп жатканыңызды билесизби? Кандайча камын өрсө болот? Сиз деги эмне деп жатасыз? Эмнеге камынышым керек? Сиз эмне тирүү адам үчүн ар кайсын айтып жатасыз? Сиз билесизби эмнени айтып жатканыңызды? Бакыт, өзүңүздү кармаңыз. Кечиресиз. Жок. Бир айласы болот да. Алты алышы керек айласы. Сиз врачсыз да. Бир дары бар. Анын ар бир ампуласы кыялды 1 суткадан кармап тура алат. Аны өз малында сайып турбаса, ал дарсыз жашай албайт. Дарыны 5 суткадан ашык сайганга да болбойт. Терең ойлонуп, чечим кабыл алыңыз. Мен кайдан табам ал дарыны? Канчаны аласыз? 5ти. Бизде 2 эле бар экен. Мейли болгонун бере бериңиз. 24 миң турат. Эже бере бериңизчи. Түшүнүп турасыз да. Кайра келгенде таштап кетем. 5 сом кем болсо да бере албайм. Бул дары эсептелүү. Мен акчасын өткөрүп беришим керек да. Мейли анда сатпай туруңуз, мен кайра келем. Кыялга кам көрүп туруңуз. Суранам. Мен дары төгөнгүчө дагы келем. Кандайдыр бир өзгөрүү болсо, мага чалып туруңуз. Байке, мен азыр акча алып чыга калайынчы, Байке, мен аз чыга калам.
Бакыт биз экөөбүз коштошконбуз. Сезим, уксаң, сенде мага жардам керек болуп атат. Мен сага эч жардам бере албайм. Сен менин тагдырыма аралашпачы суранам. Экинчи келбечи. Сезим, уксаң, мен таптакыр башка себеп менен келдим. Суранам, түшүндүрүп берем. Уксаң? Бакыт, мен турмушка чыккам. Дос. Таксиге акча берсем, сдачасы жок, телефонду мага таштап кетти. Акчаң жокпу? Макул анда, болгондо бересиң да. Сага бирөө чалды, кайра чалып койсун дейт. Кыял эсине келди. Эртең кечкеге калбай келип калыңыз. Мен барып калам. Шылдыңдап атасың ба? Бул сага эмес.
Мен Тилек Касымовичке келдим. Сиз бизге кат алгансызбы? Жок, мен ал кишиге жолугушум керек. Оң тарапта 23-кабинет. Бакыт, сенин кыялга жолукканың балким жаман эмес деле чыгар. Бирок жанакыдарыны пайдаланганыңар туура чечим экенинен күмөн санайм. Балким кыял өзү эле эсине келгенде кийинки приступу 20 күн, 30 күндөн кийин кайталанмак. А силер болсо кыялдын өмүрүн 5 күн менен чектеп салдыңар. Эми Бакыт, сен өзүңдү күнөөлөй бербе. Балким кыял ошол боюнча ойгонбой калышы эле мүмкүн болчу. 5 күнбү, 1 айбы? Кыял баары бир өзүнүн өмүрүн жашап бүтмөк. Тилек Касымович сизди башкы дарыгер өзүнө чакырып жатат. Мына, азыр. Тилек Касымович, сиз бир нерсе кылып айласын таппасаңыз болбойт. Кантип эле айласы болбосун. Кыял жашаш керек. Бакыт, мен Мед академияда студент кезде бир агайым бар болчу. Ошол адам 10 жыл изилдеп бул ооруну айыктырса болот. Мунун дарысын изилдеп жазап чыктым деп консилиумда баарына далилдеп берет. Ошол эле чечим менен баардык шарттар түзүлүп, пациентке дары саймай болушат. Бирок эмне себептен экенин билбейм, пациенти каза болуп калат. Ошол эле консилиумдун чечими менен Тилек Касымович сизди башкы дарыгер өзүнө чакырып жатпайбы? Мына азыр. Бул агайымдын мен студент кездеги акыркы дарыгы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бул жер ишен агайдын үйүбү? Ооба. А сиз кимиз болосуз? Мен өзүм жумуштары менен эле. Ишен байке 10 жылдан бери жашабай калган. Кечирип коюңуз, мага ал абдан керек болуп жатат эле. Ишен байке кайда экенин билбейт экенбиз. Бирок ар бир айдын 3-үндө келип бизден батирдин акчасын алып кетет. Мүмкүн 3-үндө келсеңиз ошондо жолугуп каларсыз. Чын айтам, билбейт экенбиз. Кечирип коюңуз.
Сен мага ишенишиң керек. Баары жакшы болот. Бакыт. Мунун баарын кереги жок. Сен баарын татаалдаштырып жатасың. Жыйындык кандай болорун билесиң да. Жыйынтык сен ойлогондой болбойт. Бул эмне? Сен атаңа турмушка чыктым да айтканыңды унутуп калдыңбы? Кыял, сен мага турмушка чыгасыңбы? Бакыт. Бирок Кыял, сен мага турмушка чыгышың керек. Кийин биз кеттик. Бакыт. Биз кайда барбайлы. Баары бир эч нерсе өзгөрбөйт. Биз мындан ары дайыма бирге болобуз. Демек, мен турмушка чыгып, күйөөм менен 3 күн жашайт экенмин да.
Кыял баардыгы сен ойлогондой эмес. Ар бир күндүн өзүнүн ырыскысы бар. Сен турмушка чыгып 3 күн жашайм дегенсиң. Ал эми бир аз убакыттан соң экөөбүздүн үйлөнгөнүбүзгө 1 жыл болот. Урматтуу мекендештер, бир аздан кийин эски жылды узатып, жаңы жылды тосуп алабыз. 2012 жылы көп сыноолордон өттүк. Бирок кандай болсо да эң негизгиси өлкөбүздө туруктуулук сакталып, алдыга кадам таштаганга шарттар түзүлдү. Бакыт. Мен ушунчалык бактылуу экениме маани бербей жүрдүм. Мен сени сүйөм. Мен сени 1 жылдан бери сүйөм. Бакыт. Сен эч жакка барбай эле койчу. Менин жанымда эле болчу. Мен сени эч жакка кетиргим келбейт. Мен дайым сенин жаныңдамын. Билесиң. Мен барып келишим керек. Антпесем кеч болуп калат. Эрте кел. Саламатсызбы? Саламатчылык? Жок. Бизде мындайдар азыр жок эле. Макул. Мейли анда. Алло, Кыял. Мен барып калам азыр. Жетип калайын дедим. Тура тур, чыдап тур.
жашыққа. Бақыт. Биз ментип жашай албайбыз. Баары аяктап келатат. Биз жашап жатабыз. Биз сөзсүз көпкө жашайбыз. Мен ишенбай экен, бүгүн сөз табышым керек. Мени кечирип койгула. Кыял. Кийин. Биз каяка барабыз? Экөөбүз үйлөнгөн жака.
Байке. Ал байке ар бир айдын 3-числосунда шаарга кетип, 5-inde келип калчу. Бүгүн эмнегедир эртең менен шаарга кетип калды. Жакшы тур, мен келип калам. Бакыт, сен өзүңдү кыйнабай эле койчу. Бул экөөбүздүн акыркы сааттарыбыз. Суранам, кетпечи. Мен жүрөгүм соғып турганда сеники эч качан токтобойт. Эгер сен жүрөгүң токтоп кала турган болсо, меники эбак эле токтоп калган болот. Мен келем. Жакшы тур. Мен келем. Сиз билеңиз? Ооба, мен. Сиз баарын билгенсиз да? Ооба, баарын билгем. Мен 5 күнүндүн 3 күнү сени издеп кородум. 3 күн мурун тапканыңда деле эч нерсе өзгөрүлмөк эмес. 15 жыл мурда киши өлтүргөнүң аз келгенсип, эми да бир өлсүн деп жатасыңбы? Эгерде адамга ажал келсе, аны эч нерсе, эч ким, эч качан токтото албайт. Ана жасаа да келди. Мен эч ким токтото албайт эми. Сен билесиңби? Сен издеп мен канча жүрдүм? Сен болсо эмне чыкпайсың? Билесиңби сен болгонсуң? Ошочу сен пациентиңди өлтүргөнсүң. Байке, койду. Өлсө эч болбосун. Байке. Койдуңбу? Сен коркоксуң. Сен коркоксуң. Күзөтчү Нургазиев угуп жатат. Жарайт. Сизге салып киргизишти. Сиз бошсуз. Жыл сайын мен Алимандын өлгөн күнүнө келип кечирим сурап турам.
Бүгін мен атайлап bir gün erте geldim. Бұл орыны 10 жылда изилдеп, акыры дарысын таап чыккандай болдум. Бирок лейкемияга каршы дүйнөдө мага чейин мындай ачылыш болбогондуктан менин жасап чыкканым эксперименталдык дары болуп эсептелет. Аны атайын пациентке өз макулдугу менен сайыш керек болчу. Bir күнү жаш үй бүлө мени издеп таап келишип, Алимандын оорусун акыркы стадиясы экендигин билдиришип, Алиманга бул дарыны саюуга макулдугун беришет. Анан эң чечүүчү мезгилде Алиман менден үй бүлөмдү көрүп алсам болобу деп сурап калды. Макул болуп, үй бүлөсүн киргизгенде Адыл bir кичинекей 2-3 жаштагы кызды жетелеп кирди. Ал кызды көргөндөн кийин мен анын апасынан ажыратып коюшумду ойлоп кеттим. Себеби пациентке 10 мүнөттүн ичинде дары таасир этип, айыгуу башталмак. Же болбосо 10 мүнөттүн ичинде ал көз жумак. Ошентип дарыны мен Алиманга сая албай койдум. Канча күн жашаса да Алиман өз тагдыры менен жашасын дедим. А мен кыялды көлдө биринчи жолу көргөндө эле ошол кичинекей кыз кыял экенин билгем. Мен эми ошол 15 жыл мурда кетирген катамды кайра кайталагым келбей турат. Алло, кыял. Баары жакшы болот. Мен бизге жардам берүүчү доктурду таптым. Сен билесиңби ал ким? Барганда таң каласың. Буюрса 20 мүнөттө барып калабыз. Тынч тур.
Эмнеге албай атат? Уктап атса керек да. Туурабы? Баары жакшы болот да. Кыялы бизди күтөт да. Туурабы? Эмнеге учукпайсыңар? Жакшы болот балам. Баары жакшы болот. Баары жакшы болот да. Баары жакшы болот да. Бақыт, жаным. 24 saat 1440 минута. А 5 күн 432.000 секунда. Бирөөлөр үчүн бул жөн гана көз ирмейм. А мен үчүн жашоомдун эң бактылуу, бирок акыркы секундалар. Бакыт, мени күтпөгөндүгүм үчүн кечирип кой. 20 минута бул 1200 секунда. Мага коюп жаткандары 800 секундада коюп бүтөт. Сен келгенде баары бир өмүрүмдүн акыркы тамчысы тамып өтүп, бул дүйнөдө жок болмок. Азыр мен ушунчалык жашагым келип жатат. Бирок биз өмүр бою чогуу болууга тагдыр буйрбаптыр. Сен кечирип калдым деп өзүңдү күнөөлөбө. Бул буйрук. Жашоодо сүйүү барын, сүйүшкөн адамдар бири-бирисиз жашай албарын, бул өмүрдө ар бир секунда кымбат экенин сен мага 5 күн ичинде сездирдиң. Мен сага ыраазымын. Мени кечирип кой. Сени бактылуу кыла албадым. Билем, сен азыр ыйлап жаткандырсың. Мен ошол сенин ыйыңды көрүм келген жок. Эгерде адамдардын баарысынын сүйүүсү сеникиндей болгондо, жер шаарына бактылуу адамдар батпай кетишмек. Азыр коштошуп жатып, жараткандан бир гана сенин өмүрүңдү суранып жатам. Сенден да суранам. Сен сөзсүз бактыңды табышың керек. Кош бол.
Сен дарыңды таптық. Сен эми айып кетесиң. Болду, кереги жок.